Астанада жасалма интеллект боюнча 3-чү эл аралык олимпиада расмий ачылды. Абройлуу мелдешке дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүнөн келген 500дөн ашык мектеп окуучусу катышууда. Президент Касым-Жомарт Токаев олимпиаданын ачылыш аземинде сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Казакстан санариптик өнүгүүнүн стратегиялык багыт катары тандаганын белгиледи. Буунун электрондук өкмөттү өнүктүрүү индексинде Казакстан 193 мамлекеттин ичинен 24-орунда турат. Жаңы технологияларды киргизүүгө даярдык деңгээли боюнча өлкөбүз Борбор Азияда алдыңкы орунда. Биз жасалма интеллект мамлекеттик башкарууда, экономикада жана бизнесте кеңири колдонулган бирдиктүү инновациялык экосистеманы түзүп жатабыз. Мындан тышкары инновацияларга негизделген өлкөнүн өнүгүү багыты теке айынын 1-нен тартып күчүнө кирген Казакстандын жаңы конституциясында да так белгиленген. Бирок бул башталышы гана. Өткөн жылы Бейжиңде өткөн жасалма интеллект боюнча олимпиадада казакстандык окуучулар 3 алтын, 1 күмүш жана 3 коло медаль жеңип алышкан. Бул ийгилик өлкө жарышынын интеллектуалдык жана чыгармачылык мүмкүнчүлүгү жогору экенин дагы бир жолу далилдеди. Ошондой эле бул мугалимдер менен окуучулардын биргелешкен эмгегинин, мамлекет тарабынан билим берүү тармагына көрсөтүлүп жаткан көңүл буруунун жана билим сапатын туруктуу жогорулатуунун жыйынтыгы болуп саналат. Throughout history, knowledge has brought people together and guided humanity towards new horizons of progress. Билим ар дайым адамдарды бириктирип, адамзатты прогресстин жаңы бийиктиктерине жетелеп келген. Сиздердин билимиңиздер медицинада, билим берүүдө, экологияда жана башка маанилүү тармактарда жаңы чечимдердин негизин түзүшү мүмкүн. Балким дал ушул олимпиадада дүйнөнүн жакшы жакка өзгөртө турган жаңы идеялар жана долбоорлор жаралат. At this Olympiad, that new ideas, projects designed to change the world for the better will be getting launched. Иш-чаранын алкагында Касым-Жомарт Токаевке эл аралык олимпиаданын түзүмү, сынактык тапшырмалар жана автономдуу роботтун иштөө мүмкүнчүлүктөрү тааныштырылды.